Бул жер тротуар болгондон кийин ход болуш керек болчу, автосервис деген жергечи. Ход жок. Элементарный мыйзам боюнча бирөөнү жанына салсаң деле документтериң болгон учурда деле 1 метр 30 ташташың керек. Достук айыл өкмөтүндөгү Ленин айылында турам. Ал жердин максаттуу багыты буга чейин эмне эле? Ошо азыр маалымат жок да. Кантип өзүңүздөрдүн жериңиздерде өзүңүздөрдө маалымат Жок, бул маалыматым жок да азыр. Силердин логикаңар эмне да анда? Эгерде силер кимдир бирөөлөр үчүн мыйзамсыз экенде бузасыңар, кимдир бирөөлөрдүкү мыйзамсыз болуп атса силер унчук коюп отурасыңар. Кандай унчук коюп отурабыз? Бул ушул сөздө сиз жашырып атпайсызбы? Деген жокмун. Договорились, что мы сделаем тротуар, но это у нас в процессе, и мы будем это делать по-любому. Озеленение и тротуар. Ижарага түрдүү багытта берилет. Ошондой берилет. Түрдүү багытта берилет. Түрдүү. Кайсы түрүн экен? Азыр ошол жерде билбейт экен, документин көтөрүш. Кандай келишимиңиздерде багыты жок эле келишим кылып койдуңуздар кандай? Азыр документ алайынбы? Мен точно менде маалымат жок да ошо. Билдирүү берип атабыз. Мына жерде мыйзам бузуу болуп атат. Айып салып бергиле деп атат. Болду, муну эске алабыз, эске алуу менен муну иш жүргүзөбүз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги Текстиль Шик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чегара өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, мен азыр Аламүдүн районуна караштуу Достук айыл өкмөтүндөгү Ленин айылында турам. Урматтуу көрөрмандар, биз буга чейин ушул бир топ карапайым жөнөкөй жарандардын укук кызыкчылыктарын, ошолордун маселелерин чагылдырып, көйгөйлөрүн коомчулукка алып чыгып жүрсөк, бул жолу өзүбүздүн бир жакындар деп айтсам болот, досубуздун маселесин алып чыгайын деп турам. Анткени буга чейин бир эмес бир нече жолу мамлекеттик муниципалдык кызматтын бардык өкүлдөрүнө кайрылып, ошол эле учурда укук коргоо органдарына чейин кайрылып, алгылыктуу жыйынтык чыгара албай, бармак басты көз кысты дегендей баягы биринин артын бири жашырып, мындайча айтканда, канча убакыттан бери ушул маселесине мыйзамдуу аракеттерди жүргүзбөй аткандыгын айтып бизге кайрылгандыктан азыр биз ошол маселени сиздерге алып чыгууну туура көрүп атабыз. Аты жөнүңүздөн баштайлы, анан маселе эмне болуп атат? Саламатсызбы? Менин атым Чыңгыз. Маселе ушу жанагы эле жер маселеси. Могул жер частная собственность, ТТС деп турбайбы? Бул дубал бүткөн жер кызыл китеп. Бул жерде маселе жок. Ушул жака мол контейнерлерден жеңил конструкцияны салып атат да, мыйзамсыз деп эсептеп атабыз. Анткени госрегистр боюнча чыгарсак, участок бестроен деп турат да. Соответственно, бул самовольный постройка деп эсептеп атабыз да. Андан кийин биз мамлекеттик кызматкерлерге кайрылдык, УГАСка кайрылдык, прокуратурага, УГАСка айтып атат. Июнь айында кече жакында 2 ай мурун техпаспорт алып тур деп атат. А бул строениялар 2 жылдан бери бул жерде турат да. Бул жердин тротуар максаттуу багыты тротуарды коммерциялык багытка айландырып берди деген маселе болуп атабы? Ошол маселе. Назначениясын кантип өзгөрттү? Сиздерге эмне тоскоол болуп атат, эмне? Ход жок, элементарно. Тияктан бул жер тротуар болгондон кийин ход болуш керек болчу, автосервис деген жергечи. Ход жок. Элементарно мыйзам боюнча бирөөнү жанына салсаң деле документтериң болгон учурда деле 1 метр 30 ташташың керек. 1 метр 30 эмес. Ошондо жол жабылып атат да сиздер. Жол жабылды. Кадимкидей жол жабылып турат. Ход жок. Биринчиден, экинчиден биз өзүбүз айтпаганда деле мыйзам чегинде. Генплан боюнча бул жерде эмне болуш керек? Тротуар болсо, тротуар боюнча калыш керек. Зеленый насаждение прокуратура айтыптыр. Прокуратура госрегистр жооп берип атыптыр прокуратурага. Биз жактан мыйзам
бузулуу болгон эмес, биздин документтер боюнча зеленый насаждение бойдон эле турат деп. А эмнеге булар кандай сабылган, соответственно, УГАСтар жооп бериш керек ачы. УГАСка айтып атат, эми ал жер техпаспорт июнда жасап бер деп. Курулуштук көзөмөлдөө башкармалыгы мындай конкреттүү эмне аракет жүргүздү? Эч кандай аракет жүргүзгөн жок да. Алар биз арыз менен кайрылбаган учурда деле алардын түзмө-түз милдеттери мыйзамсыз курулуш болсо убагында чара көрүү, штраф кылып, снос кылып жазып атпайбы, башкаларды снайс этип атпайбы, катуу эле иштешип жатпайбы. А бул жерге келгенде эле 2 жылдан бери бул строение турат экен, баары көз жумуп келген. УГАС көз жумуп келген, архитектура деле башка мамлекет, айыл өкмөт, допустим, айыл өкмөттүн жери да, булчу мамлекет муниципалдык жерде. Эмнеге алар келип айтпайт? Бул жер генплан боюнча тротуар или зеленый насаждение, бул жерге салганы болбойт деп. Жөндөн жолу адамдар көз жумбайтпы деп биздин мамлекетте мен ойлойм да. А мамлекеттик кызматкерлер, УГАСтар арыз жок эле буларды убагында документи жок болсо сноска бериш керек болчу да. Булардын жоогуна караганда любой эле строениени салып алып туруп колдон жүрө берсең болот. Анан бирөө арыз менен кайрылганда эле сага бат эле 1 айда документтерин даярдап берип коет экен да. Булардын жери точно ошондой болуп атат да. Мыйзамсыз курулуштарды көзөмөлдөө, ага мыйзамдуу аракеттерди жүргүзүү, бул ошол курулуш башкармалыгы иш алып барат. Иш алып барыш керек. Милдети сөзсүз. А бирок документи жок курулуштарды бузуп аткандыгынын логикасы эмнеде болуп атат анда? Түшүнбөй жатам да. Сенин документиң жок экен, сен курулуш мыйзамдарын бузуу менен курупсуң. Снос. Сеникин бузуш керек деп чечим чыгарып бузуп атышпайбы? Ооба. А бирок бул жерде бакый курулушка документтери жок турган имаратты кайра сен курулушту мыйзамдаштырып ал деп документ бүтүрүп берип. Ошондой болуп калды. Жөнөкөй жалпак сөз менен айтканда, 2 жылдан кийин документин жок экен, арыздар сага түшүп аткандыр, может ошол себептен бат-бат бүтүрө кой деп, бүт арыздарыбыз чоюлуп жүрдү да, каралбай 2 жакка тебилип. Бириси карайт, тигиниси карайт, результат жок. Ошол убакта булар документтерин мыйзамдаштырыптыр да. Июнь айында биз апрелде кайрылдыкпы? Апрель, май, 2 ай эч кандай жыйынтык жокпу? Июнь, июль качан. Ошол убакта бүт мыйзамдаштырыптыр да. Азыр мыйзамдаштырып койду бул жерде. Ошентип жооп берип атат. УГАСка айтып атат, техпаспорт алыптыр, АТЗсы бар деп атат. Бирок госрегистрден базадан ачык эле базадан карасак болот да, ал мыйзамдуу эле нерсе. Любой киши паспортун барып алса болот. Ал жерде турат земельный участок без строения деп атат. Мыйзамдаштырсаң катталыш керек болчу. Земля, кафе, стой деп андай сөз жок. Аны билбейм, же госрегистр Бул ким экен? Бул анчалык эле мындай жөнөкөй бечара эч качан мондай жерди, тротуарды ээлеп, муниципалдык жерди басып ала албайт. Ким экен бул? СТО иштеткен киши, кафеси бар киши, акчалуу эле киши болсо керек деп ойлойм. Фамилиясы Янченко Антон Юрьевич дейт. Экинчи пользователи Янченко Ольга Владимировна дейт. Акчасы бар эле кишилер деп ойлойбуз да, мүмкүнчүлүгү бар. СТО кандай акча келет, кафеден кандай акча табат. Бул жерде убагында салаардан мурун мыйзамдаштырып салса. Каякта иштеген киши экен, билбедиңиздерби? Ушул жерде эле иштетет экен, кафени иштетет экен, СТОну иштетет экен. Жок, өзү мындай мамлекеттик кызматта иштейби, же? Ошону такта албадык. Буга чейин эмне жумуш кылып, мен билишим, биздин билишибиз боюнча ушу мамлекеттик органдар кызматкерлери менен жакшы мамиледе киши экен деп ойлойм. Түшүнүктүү. Анда азыр жергиликтүү муниципалдык Бул жерде да сөз барыш керек экен. айыл өкмөтүнө көп суроолор бар, УГАСка суроолор бар, архитектура, ошо 3 мамлекеттик орган жооп бериш керек да. Айыл өкмөтү назначениеси кандай, эмне себеп менен буларга бердиңер пользованияга? Анан архитектурага вопрос да, суроо. Үйдү бүтүр же кафени салып бүткөндөн кийин документтерди алса мыйзам жол бере берби? УГАСка вопрос. 2 жылдан бери каякта жүрдүңөр? Эмнеге убагында чара көрбөдүңөр? Жер кодексине ылайык эгер тротуарды ижарага берсе болот, тротуар максатында гана пайдаланганга. Сөзсүз түрдө, ооба. Же болбосо жашылдандыруу максатында гана пайдаланганга убактылуу ижарага берет. А бирок муну жашылдандыруу кафе болуп турат да, анын ордуна. Тротуарды кафе кылып ташташсын деген жер кодексинде жок. Жок андай. Түшүнүктүү. Анда урматтуу көрөрмандар, азыр биз ушул жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө баралы. Абдан кызыктуу болот деп ойлойм. Кандай жооп берет экен? Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай атайын тротуар. Тротуар келип туруп, бул жерден токтоп, анан ушул ишкердин ишмердүүлүгүнө келип такалат экен да. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Аламүдүн районуна караштуу
Достук айыл өкмөтүнө келдик. Мекеменин кызматкерлери жогорудагы жердин максаттуу багыты жөнүндө кандай жооп берет? Жүрүңүздөр, азыр алдыда жоопторун угалы. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Чүй 279-даректе Тагыраагы Техноплаза дүкөнүндө турам. Бул дүкөндө сиздерге керектелүүчү үй оокаттары, тиричилик техникалары, ашкана буюмдарынын баары бар. Эгерде сиздер ушул заманбап кир жуучу машиналардан баштап, телевизор, бул жагында кондиционерлер, муздаткычтар, газ плита, бүт бардык ушул үй оокаттарын дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Эгерде сиздер мен атымда келген болсоңуздар, дал ушул дүкөндүн кожоюндары сиздерге өзгөчө дагы белектерин камдап турушат. Бул дүкөндөн Турция, Россия, Кытай жана башка дүйнөлүк маркадагы өндүрүштөрдү таап алсаңыздар болот. Кыргызстан боюнча жеткирип берүү шарттары бар, шаар ичи акысыз. Ал эми эң башкысы бөлүп төлөө жолдору менен баштапкы төлөмү жок эле алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0774 024 777 0557 00 2090. Табык жол саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Улукбек, фамилиям Карыбек уулу. Көз карандысы журналистпиз. Сиздин аты жөнүңүз, кызматыңыз? Жумалиев Тимур Болотович, орун басары Достук айыл өкмөтү, Аламдин району. Тимур Болотович, биз азыр сизге Алмата көчөсү жана мечиттин жанында жайгашкан жеңилдиктеги курулуш. Ал жердин максаттуу багыты кандай эле? Ошо азыр как раз договор аренда көтөрдүк. Кожоюну арендада Янченко Антон Александрович. 21 февралда ушу жылы 24 жылы договор аренда түзүлгөн экен. Баштапкы келишими бул же жок келишимдер бар беле? Ага чейин келишимди билбейт экен, ошо азыр тиги биздин налоговойдон көтөрдүм. Договор аренда бар экен. 49 жылга экен. 21 февралда түзүлгөн экен. На оставшийся срок до 21 февраля 52. Түшүндүм. Ижарада экен. Максаттуу багыты эмне кылуу экен ал жерде? Так, мына могу жерде орусча жазылган. Комплекс услуг населению дейт. Меры 22 сотка экен. Расположен адрес Чуйская область, село Ленинская, улица Алматинская, без номера дейт. Могу жерде. Бул өзү ким эмне болгон жаран бул? Бул Ленинскийдин тургуну. Депутатпы, төрагабы? Азыркы учурда депутат. Айылдык кеңештин депутаты экен да? Түшүнүктүү. Тимур Болотович, айтсаңыз, ошол жердин максаттуу багыты? Ошо максаттуу багытын точно азыр айта албайм, бирок если арендага берилсе, значит ушу лайыктуу да арендага бергендей, да. Түшүнбөдүм мен. Например, целевое назначение комплекс услуг населению. Ижарага түрдүү багытта берилет? Ошондой берилген. Түрдүү багытта берилет. Түрдүү берилген. Кайсы түрүнө экен? Азыр ошол жерде билбейт экен, документтин көтөрүш. Кандай келишимиңиздерде багыты жок эле келишим кылып койдуңуздар, кандай? Азыр документ алайынбы? Мен точно менде маалымат жок да ошо. Кимде маалымат бар? Билген балким сиздер билесиздер. Конструкция аркылуу берилген. Легкий конструкция. Ошолорду айтып койбойсуздар, кыйнабай буякта. Кандай? Аты жөнүңүз, кызматыңыз? Мындай отурбасыңыз болот? Микрофонго жакыныраак. Достук айыл өкмөтүнүн жарандар жана коомчулук менен кызматташуу адиси болгон. Бул
келишим боюнча Янченконун жери капиталдык эмес строительствого берилген. Бул жакта жок турбайбы? Ал жер Сиз каяктан алып айтып атасыз? негизи берилгендерди. Ал жерде деген буга чейин сиздер ошол жерде деле барып көрүп келдиңиздер. Ошол жерде деген легкий реконструкциядан жасалган конструкциядан. конструкция. Кечиресиздер, мен сиздердеги кагазды Категория жерин, багытын. Категориясын сурап атасызбы ал жердеки? багытын эмне максатта бердиңиздер? Ошол маанилүү болуп атат да. Анын жер адреси айта алатпы азыр? Жердин багыты боюнча менин билишимче ал жер деген жайыт жерине кирет. Жайыт жерине кирет. Жайыт жерине кирет. Ошол жер. Жайыт жерде тротуар бар. Биздин аймакта жайыт жердин жанында тротуарлар жайгашкан. Түшүнүктүү. Анда бизге мындай билишимчелиги мага билген кишини кантип билсек болот? Азыркы тапта жер адреси иш ордунда жок, выездга чыгып кетти эле. Ошон үчүн сизге азыр тактап айтып бере албайм. Ошондо сиздер жеңил типтеги курулушка коммерциялык багытта берип атасыздарбы? Ооба. Коммерция. Азыр муну окуп атам, определение. Жайыт жерге коммерция кылса болобу? Болот иные деген жери бар. Закондуу түрдө да ал көргөзүлгөн. Бияқта жазылыптыр бу. Каяктан алып айтып атасыз сиз аны? Жайыт жерге коммерциялык кылууга боло турганымды закондо жер кодекси боюнча айтып жатам. Жер кодексинин Жок, сиз азыр бул жака жеңил типтеги курулушка коммерциялык багытта бердик деген сөзүңүздү бияктан таппай атат го. Жо, бул жайыт эмес го. Бул земли населенных пунктов. Именно ушу кайсы жер боюнча айтып атасыңар? Конкретно. Жолдун чети, тротуардын. Мына могу жерде бир фото бар экен да, оценка жасалган. Ушуну О, көрүнбөй калыптыр. Бияқта кафе, кафе ал эмеде да, населенный пунктка карашы керек. жайыт жерге Жок, жайыт эмес, ал населенный пункт. Ал кафе минутка, Кафе минут. Минутка анын артында. Ошо минутканын астын жаап алган. Астын навестер менен, картаны алып чыгайлы. картаны алып кен планыңыздарды көрсөтпөйсүздарбы? Ошону көрүп анан бир мындай алгыстуу жооп алып кетели, күтүп тура алам да. Байлап тура берели ушул. Жакта. Ооба. Пользуется 23-төн бери, договорду 24-төн Аны эмне болгон документ ал? Госрегистрдабы? Госрегистр пользование 23-төн бери катталды. Азыркы тапта бул аталган жердин документациясы жасалып атат, архитектурада документтерди өткөзүп бергенбиз, жакын арада даяр болуп калат. Биз азыркы Көргөзө албайт болуп калдыңыздар ген планын. көк китебибизди азыркы тапта сиздерге көргөзө албайбыз, даяр боло элек көк китебиз. Көк китепти эмес, ген планды көрсөтө аласыздарбы? Биздин картабыз тил жакта болчу. Картага кетпедиңиздер беле? Биз эмес да картабыз. Бизде проверка болуп атпайбы азыр? Ошо карталар бүт изъятие документтери ошол жерде турат. Аудит болуп атат биякта. Аудитте документациянын баары картада ошол тарапта биз Аудит документация бүт финансовый жер проверка болуп атат. Ошондо көргөзө албайсыздарбы азыр кандай? Генеральный планыбызды көрсөтө албайбыз азыркы тапта, анткени проверкадан баары документациясы. Ал эми көк китебиз даяр боло элек, жакын арада даяр болот. Эмне болгон көк китеп? Кимге? Ошол жердин көк китеби Кимге? Достук айыл өкмөтүнүн атына даяр болот. Азыркы тапта биз ал жерди формировать эткенге бергенбиз, андан кийинки формировать этилеби этилбейби, аны биз тактап айта албайбыз, анткени архитектурадан жооп бизге келе элек. Анда кайтып келели. Келишимиңиздерге. Ал жердин максаттуу багыты буга чейин эмне эле? Ошо азыр маалымат жок да. Кантип өзүңүздөрдүн жериңиздерде өзүңүздөрдө маалымат жок? Бул мына
Бул айлык өткө мына бир чакырым эле. 21 эме 21 февралда 24 жылы түзүлгөн. Биз бул маалыматым жок да азыр. Кандай кылабыз? Демек ушул суроо менен биз губернаторго барып ошону маалымат алабызбы же акимден алабызбы эгер сиздерде жок болсо? Болгон бир эле суроо ушуну билиш үчүн биз губернаторго барышыбыз керекпи? Жок, биз эле беребиз. Эми азыр бүгүн даярдап берели азыр. Тап. Күтүп туралы биз. Анын кыйынчылыгы деле жок дейм. Өзүңүздөрдүн жердин максаттуу багытын бул жерде келишимиңиз турат. Көргөзө албайсыздарбы? Бир аз убакыт күтө туруңуздар анда. Күтүп туралы анда. Дөңдө бул, э? 685 контурда экен. Проверяющий келгенде мектеп менен салыштырыш керек, кайсы контур экенин, кайсы багыттагы. Так, могу. Мына карайсыз. Да, ушу желкенде точно. Ал жерди билебиз. Бизге максаттуу багытын билип беришиңиздер керек болду. Ал нерсе мектепте көрсөтүлгөн бир аз күтүп турганыңыздарга туура келет деп. Бул, частично могу жерде насаждение экен. Лес, да? Лес. ПТУ болсо, ПТУдан кийин больница дейт. Не, лес ар жагында экен. Жайыт менен эме, да? Да. Лесопосадка. Жайыт, лесопосадка, могу жерде, земли общего пользования бар экен. Точно конкретно кайсы жерде, мына могу жерде, Максаттуу багыты бир эле суроо бизге. Эми аны бир аз күтүп туруңуздар, болгон ошол. Не, максаттын багыты могу номер менен билиш керек да, могу контур менен 4 гектар 60 сотка. Ушу жерде. Бияк жагы мына жайыт экен да. Бияк жагы. А бияк жагы? Могу жер частично мына лес и ушу жерде. Ушул насаждениянын үстүндө турат тоже. Не экен? Азыр эми тактап айтканга бир Канча убакыт болбойт. берели? Аудиттер обедтен келсин ага чейин бирдеке деп айта албайбыз. Аудит түшкө тамактанууга кетиптир. Биз эмне кылып туралы? Бир аз сиздер күткөнгө туура келет, башка эчтеке. Обед кылып берели жүрүңүз. Конокко келгенден кийин. Чоңдор менен обед кылбайбыз. Анда сиздин номериңизди алалы анда. Келгенде бизге кабарлайсыз, а? Канча номериңиз? 706. Күтүп туралы анда. Обедтен келгенде айтасыздар да. Не экен бизге максаттуу багытын тактадыңыздарбы кандай? Эски карта боюнча эски багыт жайыт жер. Ал эми азыркы тапта бул жердин багыты өзгөртүлгөн. 2008ден 2013 жылга чейин өзгөртүлгөн. 13'ten beri эмне назначение? Бул боюнча Кыргыз Гипроземге запрос бериш керек. Билбейсиңер ал жагын. Бүгүнкү күндө назначениясы Бүгүнкү күндө назначенияны биз эмес, өйдө тараптан берилгенде бул жер деген трансформированный болуп чыкты. Китеби көрсөтүп ага дейм. Албетте. Китебинде жазылган эмес, бул жакта комплекс услуг населению деп эле жазылган бул жакта болгону. Бул жаңы китеп да? Жаңы китеп эмес, бул деген 2000 канчанчы жылы берилген. Айттым. Бул 49 жылга 2003 жылы берилген китеп. Бул жерде комплекс услуг населению деп турат бул жерде. А тротуар каякта тротуар? Тротуарды да кошо өзгөртүп кое тастап кандай болот? Териштирдим бияк. Тротуара, насколько я знаю, все время не было тротуара, никогда не было тротуара. Тротуар идет до Северэлектро, там ездит, платит за свет, и все, да больше не было тротуара никогда. Но по договору, по устному договору мы договаривались, что мы сделаем тротуар, но это у нас в процессе, и мы будем это делать по-любому. Озеленение и тротуар. А вы сколько лет пользуетесь этим?
Ну вот тут написано же сколько он. С 3-го года, да? Нет. Ну там как бы она пустая земля стояла. Я ее купил у хозяина предыдущего. Не с какого периода просто? Вот по документам, когда там Техпаспорт 24-го года, да? техпаспорт там. Действующий депутат, да? Да? Здесь. Ну, уже получается не действующий. Уже вроде бы сняли с нас А у нас полномочия. депутат, что ли? Да. Депутаттарға бола береді анда мындай. Депутат, не депутат. Депутатке даже бірінші болып жатырмын қазір. Мен Бул жер тилкеси Аз көрбөйлү ошол жерди көргөнчө кетпейсизби? болды, жарайды. Жарайды. Жерин эле бар да? жер тилкеси Тротуар жоқ деп атат. болгонго чейин берилген жерлер. Тротуар, да, Негізінен. я про самые кратчайшие сроки постараемся. Может, возможно, даже до зимы это все сделаем. Возможно, по весне сделаем тротуар, озеленение. Ну, как бы это Мына обязательно. жер адиси ким билет? Ким мындай жерди түшүнөт биякта айыл өкмөттө? Бізде жер адиси жаңы эле келди. Жер боюнча ким түшүнүгү бар? жер адистадан. Сиз айыл өкмөт болгонсуз буга чейин, чынбы? Тротуарды ижарага берсе болобу? Жоқ болбойт. Неге болбойт? Ал землю общего пользования. Ал элге тротуарды болбойт. Ал жер кодексинде жерди тротуарга берсе болот, бирок тротуар максатында пайдаланган калды. Тротуар максатында тура. Туурабы? Тура. Азыр тротуарды коммерциялык багытка өткөзүп. Аны билиш керек дейм. Ал жер тротуарбы, точно тротуарбы, же тротуар эмеспи? Аны бар на месте. Планда бар беле. Ген планда тротуарбы. Ген планды көрө албай атабыз да бизчи. Сиз жаңы келдиңиз айыл өкмөткө, да? Жаңы келдим ошол үчүн. Ар жагында Жооп бере албайт. Могунда кайсыл жерде жакшы түшүнбөй атам да мен. Мечиттин жанында. Бул жер дөңдүн астында болуп калат. Аз билиш керек да ошо. Да, раньше было. Канча убакыт керек эми сиздерге билиш үчүн? Не кылалы? Ген планда ачып көрүш керек да. Жок, убакыт саатын айтып койсоңуздар, анан толук маалыматын эметип берүүгө бериш керек да. Канча убакыт? Толук маалыматты жана айтып келгенбиз. Даярдап коебуз дедиңиздер эле. Тил тарап келели. Мына өзүн атайын өзүн чакырттык да, өзүнүн документи менен келчи деп бияка көрсөттүк. Мына могу жер. Мындан нары дөң болуп кетет. Жер. Тротуар бул жерде негизинен каралган эмес да, Нолжандан тротуар. Мен тротуар көрсөтүп берем азыр барыпчы. Сиз кызыктар болгондой болуп атасыз да ушундай. Негизи кызыктар эмес элем. Кызыктар эмес Буга эле? чейин. Анда ал жердеги тротуарды бир жакшы карап коюшуңуз керек экен. Каерден келип, каерден токтоп калганын. Мен запрос архитектурага запрос кылган да, бизге ушундай участоктун эмесин апилдетип бергиле депчи. Срок саатын алган да. Биз караганда. Анда архитектурага барып келсек болобу? Архитектурага эле барып келели анда буяктан, э? Мейли, хорошо, анда ошондо. Болобу барсак? Алар да бир запрос деп коет да, запрос алабыз да. Письменный запрос. Письменный запросын даярдап анда алабыз да, ошол убактына. Письменный Жок, ал тротуарды көрсөткөнгө алар запроссуз эле көрсөтөт да. Жок, ошонун ген планын Максаттуу эмесин багыт. чатырыңызчы. Эртең эметип калбасын. Кайра силер барып кайра келип калбагыла да, ошон үчүн сразу жазып даярдабыңыз, алабыңыз. Койгон болуп калса. Макулуңуз анда. Мейлиңиз. Ошондо канча убакыт күтүп турабыз сизден да? Тияка архитектура барганбы? Азыр эле бара берсек болот. Кеттик анда. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Ала Мүдүн районуна караштуу шаар куруу жана архитектура башкармалыгына келдик. Бүгүнкү күндө ошол жогорудагы курулуштардын мыйзамдуулугу, жалпы эле ошол жердин багыты, ошол жердеги тротуар кантип курулушка айланып кетти деген жөнөкөй суроолорубузга жооп алганы келдик. Азыр кандай жооп аласыздар? Чогуу күбө болобуз. Саламатсыздарбы? Кандай жакшысыздарбы? Жакшы, өзүңүз. Assalomu alaykum. Жетекчи ким? Сизби? Сиздер келдик эле. Кирсек болот, э? Атым Улукбек, фамилиям Карбек болот. Тааныйсыз. Сиздин аты жөнүңүз, кызматыңыз? Мажитов Алмазбек Абдыкеримович, Чүй регионалдык шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын жетекчиси болот. Чүй башкармалыгы? Чүй регионалдык шаар куруу. Ала Мүдүн району сизге карайт. Биз Достук айыл өкмөтүнө караштуу Ленин айылында жайгашкан бир жер тилкеси боюнча келдик да. Айыл өкмөттүн ушу башкы планын көрүп, ошол жактан жооп алмакпыз, бирок
каршы ал жактан көрүүгө мүмкүн болбогондуктан сиздерге келип отурабыз. Анда сиз өзүңүз эле Бизге бир айтып бересизби? бир жердин багыты билиш керек болуп атат. Направление категориясын да. Жок, биз да туура түшүнүңүздөр, биз эми баягы келип туруп эле сураганда маалыматты бере албайбыз да. Бизде өзүнүн жанагы тийиштүү жанагы норма правила бар. Официалдык түрдө айыл өкмөтү кат жүзүндө кайрылсын, маселе жок. Ошондой айтканбыз да биз көрдүк. Болгон маалыматты айыл өкмөттүн жер адиси Сиз ала келмек эмес белеңиз катыңызды. Жок, биз кат сет менен жиберебиз да. Электрондо. Жок. А булар азыр прям азыр жөнөтөбүз. Азыр бере аласыңар? жибергиле, карап беребиз, маселе жок. Аны сиз өзүңүз билесиз да, баягы кат келгенде өзүнүн процедурасы бар. Жок, эми биз азыр айыл өкмөттүн процедурасы, айыл өкмөттөгү маселе эмес. Биз жалпылыкка тийиштүү ошол жердеги тротуар, жол бүгүнкү күндө коммерциялык багытка берилип кетиптир. Мына ошол маселени жолдун максаттуу багыты кандай эле, ошол жердеги тротуарды көрсөтүп кое аласыздарбы деп келдик да. Бизге официалдуу түрдө жергиликтүү бийлик, местный орган самоуправления кайрылсын, маселеси Жок, биз жергиликтүү бийлик өзүнчө кайрылып, сиздер менен өзүнчө процедурасын кыла берсин. Бизге жалпылыкка тийиштүү ошол тротуардын максаттуу багытын көрүп берсеңиздер деп атабыз да. Максаттуу багытын ошол көрүп бергенге бизге официалдуу түрдө кагаз керек да. Жок, биз кайрылсак болобу? Кайрылыңыз, официалдуу түрдө кат жазып, маселе жок. Кечиресиз, официалдуу түрдө деп эмнени айтып атасыз сиз? Кат менен кайрылуу. Кат менен кайрылып сетке кайрыласыздар. Эме да? Сеттен каттоо өтөт. Жарандарды кабыл алуу жөнүндө атайын мыйзам бар. Ошол мыйзамда так көрсөтүлгөн. Жаран кантип кайрылуусу официалдуу болуп эсептелет. Бул электрондук түрдө, ОЗ2 түрүндө, кат түрүндө. Демек биз сизге ОЗ2 түрүндө кайрылып атабыз, бул официалдуу мыйзамдуу болуп эсептелет да. Биз сизди мыйзамсыздыкка үйүттөгөн жокпуз. Биз сизден мыйзамдуу эле суроо берип атабыз, мыйзамдуу жооп алгыбыз келип атат. Маселе жок. Мыйзамдуу түрдө хотя бы электронный эме кылып коюңуз, обращение. Мен дагы бир жолу сизге кайталайм. Бул мыйзамдуу ОЗ2 кайрылуу. Сизге ошондой эмнеси керек болот атат? Ошо бизге картадан башкы багыт боюнча. Башкы пландан эле көрсөтүп коюш керек. Бул жер тротуар беле эмне экен. Бүгүнкү күндө ал коммерциялык багытта колдонулуп атат. Аны коммерциялык багытта тротуарды колдонсо болобу, болбойбу? Бүгүн башкы планда ал эмне деп турат? Ошону эле көргүбүз келди эле да. Сизге тагыраак маалымат бериш керек да. Жок, бизге башкы планды азыр мен көрсөтүп башкы планды көрсөтүп берсем, сизден бул анда могу коммерциялык объекттер мыйзамдуу, мыйзамсыз эмеспи деген суроолор. Жок, биз башкы пландан ал жердин категориясын эле көргүбүз келип атат, тартып эле. Башка суроо жок сиздерге. Всё, хорошо, азыр 5 минут. Күтүп туралым да. Жүрүңүздөр. Чогуу. Азыр бияка мисалы үчүн могу генплан боюнча мындай масштабныйсын көрө албайсыңар, биле албайсыңар, так маалымат билбейсиңер. Муну деген азыр айыл өкмөттүн жер адисин тапшырма жолубусу суранып, бизге кайрылтууңуз зарыл да. Бизге кайрылып берсе, болгон маалымат. Жок, азыр биз ошол жерде тротуар жок болуп кетип атат. Ошону сурагыбыз келип атат да. Мен айтып атпаймынбы? Тротуар бар бекен, жок экен, ким билет? Кагазы эмне По экен? масштабности биз азыр могу генплан менен айта албайбыз. Бул генеральный планда. Комплекс услуг населения дейт да. Анда мындай кылалы анда. Мына ушул жердин коммерциялык багыттагы курулуштарга уруксат алганбы? Уруксат алган болсо ушул жерде тротуардын ордуна. Бүгүнкү күндө имараттар турат ал жерде, жеңил типтеги. Ошолордун курулушу канчалык мыйзамдуу? Тротуардын ордундагы кантип бул жерге курулуш туруп калды, ошону билгибиз келип атат да. Тротуардын ордуна деген аны караш керек азыр масштабныйсын. Биз ошол чыгарылган документтердин баарын архив материалдарын көтөрөлү. Территория смешанная и общественная. Жок, мага муну түшүнүктүү бул жагычы. Бизге эме керек болуп атат. Бул жердеги имараттын курулуштары мыйзамдуубу? Ошону мен сизге айтып атам, Улук мырза. Сизге так маалымат бериш үчүн биз архивди көтөрөлү. Архивди Максатын канча убакыт күтүп турсак болот? Айыл өкмөтү кат жазсын, Айыл өкмөт жер ээси катары. Бул жерде айыл өкмөт кызыктар болбошу да мүмкүн да. Неге? Жер айыл өкмөтүнө караштуу да. Маселе ошондо болуп атат да, бул жерде жергиликтүү бийликтин анча мынча кызыктар тараптары болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол жердин депутаты ошол жерде эле отурат. Ошон үчүн биз сиздерден суранып атабыз да. Бул жалпылыкка тийиштүү болгондон кийин ар бир жаранга сиздер көрсөтүүгө милдеттүүсүздөр. Бул жерде
ошол жердеги тийиштүү документтер барбы жокпу, мыйзамдуубу деген суроо. Бизге ар бир жаранга эмес, бизге, например, көчөдөн келип алып, жактан бияктан келип, мага мону көрсөт дегенге кечирип коебуздар, биз көрсөтө албайбыз. Анткени биздин өзүбүздүн бекитилген тартибибиз бар да, архивный материалдар. Көчөдөн келип алып архив мындай көрсөтүп койгула десе, эмнеге көрсөтө албайсыздар? Положенияңызды алып чыгып көрсөтүп бериңизчи анда. Неге кая албай турасыз? Архивный материалдар бул деген Биз архивный материалды сураган жокпуз. Биз могу жерге курулуш туруп калыптыр. Хорошо. Архитектура. Хорошо. Ушул жерде курулуш канчалык мыйзамдуу деген суроого жооп берсеңиз. Мен сизге айтып атам, маселе жок, жооп беребиз, пожалуйста. Жердин ээси местный орган самоуправления кат менен кайрылып койсун. Жок, биз сиздерге кайрылсак болбойбу? Сиз деле кайрылып койгонсуз. Болду, анда кайрылып атпайбыз сиздерге. Официальный түрдө кайрылып Бул койгонсуз. официалдуу болуп эсептелет. Письменный виде. Ауызеки болбойбу? Ауызеки болбойт. Каерде көрсөтүлгөн ал? Эми Ауызеки болбойт деген. жана закон о предоставлении информации барбы? Бирөө жазып аткан документтерге биз кантип азыр эме бере алабыз, доступ бере алабыз? Биз доступ турган жокпуз. Биздин архив боюнча маалыматты кантип бере алабыз азыр? Биз маалымат алып атабыз, маалымат сурап атабыз. Материалды бергиле деген жок. Хорошо, кичине убакыт бериңиз, мөөнөт бериңиз. Биз Канча убакытта келсек болот? Айыл өкмөтү менен сүйлөшөлү азыр, канча убакыт, канчадан кийин. Анткени бияктан биз бекитилген тартип боюнча сиздер мындай да, мына биз силерге мыйзамсыз турган имаратты көрсөтүп атабыз. Мына жерде мыйзамсыз турат деген нерсеге силердин логикаңар эмнеде анда? Эгерде силер кимдир бирөөлөр үчүн мыйзамсыз экенде бузасыңар, кимдир бирөөлөрдүкү мыйзамсыз болуп атса силер унчукпай отурасыңар. Кандай унчукпай отурабыз? Бул ушул сөз да сиз жашырып атпайсызбы? Деген жокмун да. Бизге көрсөткөндөн качып атпайсыңар. Мыйзамдуу экени такталса, биз тийиштүү чараларды колдонууга ошону кантип тактасак болот? Кантип? Азыр тактап беребиз, мына. Болду, күтүп турабыз анда. Күтүп турабыз анда. Жүрүңүз. Намай болсо жазып туруп бар эле. Если документ содержит информацию с ограниченным доступом для ознакомления, представляется только та часть информации, доступ к которой не ограничен. Доступ к которой не ограничен, вообще доступный документ боюнча маалымат бердик. Эми тагыраак маалымат алалы деп атасыз, пожалуйста, маалымат беребиз. Жок деген жокпуз. Ушул суроо менен азыр Гостройго барышыбыз керекпи? Жок, зачем эми усложнять? Бияктан бир күн мына айыл өкмөтү бизге жазып койсун. Биз сиздерге келдик, биз сиздер шаштырып аткан жокпуз, күтүп отурабыз. Жок, биздин балдарыбыз да түшүнүңүз да азыр мына иш болуп калды. Жумуш убактысында келип атабыз. Түшүнүп атам. Сиздердин жумушуңуздар да келип атабыз. Түшүнүп атам байке. Жеке иштери боюнча. Бизди да туура түшүнүңүздөр. Мындай, маселени чойбойлуу, ары бери кылбай. Чойгон жокпуз. Биз сиздерге, мен келатам ошол көчөдө тротуар менен басып келатам. Келип тротуар жок болуп кетти. Сиздерге келип атам. Кана тротуар деп суроо берип атам. Мен акырын айтып атам. Эмоция калтырбай. Мен тротуарын таап бериңиздер ошол жерде. Мен тротуар менен келатам. Тротуардын долбоору болсо таап беремби? Кана ошол жер тротуар бекен көрсөтүп бериңиздер. Бизге анын документинин кереги жок эч нерсесин. Бизге ошол жер тротуарбы, тротуар эмеспи билип бериңиздерчи. Тротуардын долбоору болсо мен сизге көрсөтүп берем да. Ал эгер долбоорун азыр караш керек. Болду, күтүп отуралы, ушул долбоорун көрөлү анда. Ал тротуар ким баласында? Тротуар биздин баласында, бирок аякта действительно долбоор жок тротуар. Курулушка ким уруксат берген? Сиздерден уруксат алды беле, албады беле? Албаса сиздер кандай чара көрдүңүздөр буга чейин? Же качан сиздер мыйзамдаштырып бердиңиздер? Эмненин негизинде мыйзамдаштырып бердиңиздер? Сиздерден уруксат алган эмеспи ошол? Жок, маселе жок. Аймакка. Маселе жок. Канчада келели ошол? Эртең обедтен кийин, саат 2-лерде. Эртең обедке чейин 2-де анда келели ошол жерден. Аппаратный совещание болот, 2-лерден кийин. Жок, так убакытты биз сиздин дагы 2:30. Болот. 2:30. Максимумстар мейли анда. Эртең көрүшөбүз. Убадалашкан убактысында жолугуп атабыз эртеси күнү. 2:30 делек, 1:30 келип олуптурсуз, мейли. Биз деле колдон келишинче келгенге аракет кылдык эми. Аппараттык жыйындар болуп калды, кап этпейсиз. Мына кечеге коюлган суроолоруңузга мындай биз прокуратуранын эмесинде кайрылуусунун негизинде и сиздин мына устное обращение Карабек уулу деп туруп маалымат жазып атабыз. На основании поступившего заявления от гражданина Янченко, жанагы объектти айтып атпайсызбы сиз? С приложением удостоверения на право временного пользования, он уже, то есть заведомо бизге кайрылардын астында жер участогу болгон, сериясы Б болгон, номер мондай 2003-жылы берилген договор купли-продажи, эскизный проект и жашыл китебинин негизинде бизге кайрылып атат. Станция технического обслуживания из конструкции облегченного типа. Ошонун негизинде биздин башкармалыктын немеси менен архитектура техническое заключение чыгып. Установка станции технического обслуживания из легких конструкций деп. Качан? Так, 2020 жылы.
Бул 2019 жылы договор купли продажа, 2003 жылы жанагы сериясы бул болгон жашыл китептер берилип атат бияка. Мына бүт архивный данныйлардын негизинде. Согласно Сиздер генеральному плану 2020 жылы легкий конструкцияга уруксат берип атасыздарбы? кайрылган негизинде биз атызы берип атабыз, архитектуралык техникалык корутунду берип атабыз. Мына согласно генеральному плану, мына Сиздер 2024 жылы берип атпайсыздарбы курулушка? Биз курулушка берген жокпуз. Андан кийин атызы на Атызы изменение мı? эле, по-моему. На изменение берилип атат. Ошол берилген документтердин негизинде эле. Биз аяктан оюстан чыгарып, жөн эле тиги бош турган Ошондо жакка прокуратура ошондо сиздер 2020 жылы берген турбайсыздарбы, уруксатты? биз уруксат Кириш чыгыш номурундагы каттарды көрсөңү? муну биз жазып атпайбызбы? На Жок, бул основании обращения. Түшүндүм. За номером Сиздер могу жерде такой-то. жазып атасыздар 2020 жылы берилип атат деп. Мына ЕО входящий номер 964. 2020 жылы мына чыгыш номери монда Кириш болгон. чыгыш номерлерин көрсөк болобу? Ал базада азыр Кириш номерчи? базадан азыр караганга азыр мүмкүнчүлүк жок бизде. 20 жылдан бери база обновляция этип, андан бери канча мына 4 жыл өттү. Ошондо 20 жылдагы кагазды жасап койду дегенге далил жок турбайбы? Кандай Жасалдыгы жасалбагандыгын текшерүү үчүн аныкталбайт турбайбы? Биз бүт болгон маалыматты кечээкү коюлган суроолорубузга мына жооп бердиңиздер, жооп бердик. Азыр мисалы мен генеральный бизде план мындай боюнча. күмөндөйм да мисалы. Мисалы мону жасап койдуңар, кийин жасалды деген күмөн кылсак. Жок, жасалган жок, бул мына кагаз, мына каты, мынчанчы жылы кириш номери менен келген Ошол бизде мына копиялар бар, мен сизге мындай жооп берейинчи, мырза. деп берип көрсөтө аласыздарбы? Биз мына прокуратура органына бердик болгон копиялардын баарын. Анткени кечээ сиз келип кеткенден кийин прокуратураларда чалды, райондук прокуратурасы. Ошол жака барып териштирип алсаңыздар болот. Мына копиялар могул деп. Ошондо сиздер 20 жылы курулушка жеңил курулушка уруксат берип атасыздар. Уруксат берилген жылы мына 2003төн бери мына моякта сериясы Жок, болгон. ал жер Станция участогу. технического обслуживания деп берилип атат. Жер участокко уже Эми могу сформироваться жерде этилип атат. турган курулуштар ал жерде бүгүнкү күндө ошо 2 жылдан бери, 20 жылдан бери 4 жылдан бери. Жо 2 жылгысын айтып атат. 2 жылдагы фактысы бар экен. Жанагы автомойка менен авто тетиктерди оңдоочу, андан сырткары тамак ашчу кафе экен. Ошол уруксат берилген бошого? Качан уруксат берип атасыздар? Сиздин күбөлөрүңөр Кечээкү сурообуз башка болчу. Мына койгон сурообузга биз тротуар генеральный план боюнча и баштапкы документтер боюнча суроо койдуңуз. Ооба. Биз ошолорго мына так даана жооп бердик. Ооба. Даже с приложением копий документов биз прокуратура органдарына барып, мына мен адистерим өзүмдө түшүнүп Имаратка курулушка уруксат качан берилип атат? Имаратка негизи могу правоудостоверяющий документ берилгенде эле, жер участок формироваться этилгенден кийин эле уже айка мисалы үчүн мыйзам жол берет. Кардарға заказчикке, мисалы үчүн сериясы Б деген зарегистрирован договор купли продажа болуп атпайбы? Под проект Шаар куруу жөнүндө мыйзамдын 45-беренесинде бардык курулуш эгер документ тийиштүү документтер жасалбаган болсо баарысы бузулууга тийиш деп турат да. Анан азыр мына жерде бизде суроо болуп атат. Ошол жердеги авто тетик жасоочу андан сырткары кафеге уруксат кагыздарын качан алып атат? 24-жылы алып атат. 24-жылга чейин уруксат берилиптиби, берилбептиби? Жок, сиз анда маселеңизди, сурооңузду так коюп өтпөңүз кечээ күнү. Биз мына кечээкү койгон суроолоруңузга биз так даана жооп бердик. Жок, азыр буга келебиз. Прокуратурага барыңыз анда. Мына биз прокуратурада болгон маалыматтын баарын бердик. Копия дедиңиз, копияларын деле ошол жака бердик баарын. Материалдарын баарын. Жок, мен суроо мындай болуп атат да. Биз ал жерде ошол тротуарды элеп алыптыр, тротуарга кафе салып алыптыр. Тротуар аякта мына мен сизге кыскача тротуар дедиңиз, тротуар боюнча деле айтып коеюнчу. Тротуар деген аякта эски генплан боюнча могу канчанчы жылкы генпланды макулдашылган? 1983 жылдан бери келе аткан вот эта территория, анан тротуар аякта жок. Мен көрсөтүп берсем болобу? Барып көрөсүздарбы? Мен барып көрсөтүп берейин. Мен азыр 3-тө кайра кеттим, кайра көрсөтүп. Мен азыр убактым жок. Сиздер азыр жок деп атасыздар. Мен бар экендигин көрсөтүп берсем ошол жерде. Тротуардын долбоорун көрсөтүп бересизби мага? Жок, ошол жерде тротуар эски Союз учурунда келген тротуар дагы деле бузулбай тургандыгын көрсөтүп берем да. Азыркы учурдагы курулушка уруксат алып турбайбы? 1-2 саат убакыт бериңиз анда. Биз муну анда толуктап берели, хорошо? Аты жөнүм Улукбек, фамилиям Карыбек уулу. Көз карандысыз журналистпиз. Сиздин аты жөнүңүз, кызматыңыз?
Мусура уулу Кайрат, Чүй регионалдык архитектура курулуш контролдоо башкарманын башчысы. Бир маселе менен сиздерге келип атабыз. Азыр ушу Аламүдүн Достук айыл өкмөтү Ленин айылында Алмата көчөсүндө бир курулуш келип, тротуар келип курулушка такалат да. Жеңилдикке курулушту куруп, бүгүнкү күндө ошол кошуналардын жолун жаап, ыңгайсыздык жаратып атыптыр. Тротуар делегени бир, экинчиси ошол жерде кошуналардын жолун жаап алгандыгы, бул эки маселе да. Анан ушул маселе боюнча сиздерден кандай иштер жүрдү эле, буга чейин кандай чара көрдүңүздөр? Бул мындай болгон. Өткөндө бизге келип арыз түштү. Арыз түшүп, биз ал жерди текшерели дедик. Текшерелдик, баягы биздин текшерүүлөрдүн баары мыйзам бар да, ишкерликтер текшерүү жөнүндөчү. Ошол менен жобого салынат да текшерүүлөр. Анан ошол негизинде биз баягы Министерство экономикаге предписание, жолдомону макулдашууга жөнөткөнбүз да. Анан ал макулдашууну отказ берди да бүгүнкү күнү. Неге? Себеп мораторий дейт. Ага документ чыгып калган экен. Биздин мындай болуп атат азыр, бизге арыз түштү. Арыз түшкөндөн кийин биз архитектурага запрос беребиз. Архитектура уруксат кагаздарды чыгарып бере турчу орган да. Алар бизге жооп берди. Убагында атызы чыккан экен кафеге. СТО болсо ага чейин иш кагаздары бар экен аныкычы. Ошондой кагаз келди, жооп. Биз аны тиркеп Министерство экономикага жөнөттүк, текшерели деп. Бирок бүгүнкү күндө бизге ага отказ келди да. Анан биз азыр текшергенибиз мыйзамдуу эмес болуп калат. Анан прокуратурадан азыр кагаз келди кайра. Ушул дарек боюнча. Прокуратуранын талабы деле ошол да, текшерип бергиле деди. Биз прокуратуранын талабын тиркеп кайра Министерство экономикага жөнөттүк. Министерство экономикадан бүгүнкү күндө эме чыкты. Отказ. Азыр ошону көрсөтүп берейинчи. Эки жолу тең отказ келдиби? Азыр көрсөтүп берейин. Анан как раз азыр ошого ответ жасап атабыз да. Атызы чыккан экен да, баягы архитектура технический. Качан чыгыптыр? Азыр точно көрсөтүп беребиз. Нариман жана кафе анан СТО боюнча жана каттанан прокуратуранын кагазын алып кетчи. Жаңы эле кафе менен СТО. Сиздерде ошондо колу бутуңуздар туш алып калдыбы? Эч нерсе текшере албай каласыздарбы? Жок, туш алганда эмес. Баягы мораторий чыкты да. Анан мораторий негизинде мораторий ал мыйзамсыз нерселерди жаап жашырууга жол ачабы кандай? Жок, жок, андай эмес. Ал мына логикасы болуш керек да, ар бир нерсенин маңызы болуш керек. Могу жерде мыйзамсыз курулуш турат деп бирөө маалымат берсе. Жок, ал жерде кимде болот? Анан мораторий бар деп мыйзамсыз деп баягы точно биз айта албай атабыз, анткени бул жерде атызы чыккан да. Атызы чыгыптыр, анан бизге согласовать этпеди. Анан согласовать этпесе биз барып текшерип салган, ал жерде эле биз кичине укуктуу болбой калабыз да. Биз ошого согласование незаконный получается атызысы. Чыккан силер менен согласовать керек да сөзү. Мурунку положение 114 жобо бар болчу да, 114 токтом менен бекитилген. Ал жобого ылайык атызы менен чыккан бул 300 квадратка чейин облученный типтер бизге реестриге катталбай, бизден бот да кылынчу эмес. Июнь 24-үндө алыптыр бул жерде. Атызыны. Ооба. Июнь 24-кө чейин эмес, ал 2 жылдан бери ошол жерде имарат турат. Туура. Биз ушуну кантип буну архитектурадан июньда алып атат анда? Билбейм, азыр бул боюнча прокуратура ошо бизге запрос жөнөттү, биз азыр жооп берип атабыз. Ушундай бизге жолдомону макулдаштырбай койду. Бирок биз баягы өзүбүздүн жобобузду жазып берип атабыз. Мондай болгон деп азыр күтүп турабыз. Кандай болот? Алардын атайын түстөн түз бир эмеси, функциясы бул деген защита прав субъектов да, предпринимательство да. Анан мыйзамда жазылган, атайын биз ошолор менен согласовать этишкебиз, ар бир предписаниянчы. Атайын ушундай бир электронный портал иштелип чыккан. Ошол жерге биз сүрөттөр менен бүт салабыз. Салгандан кийин анан бизге макулдаштырып бергенден кийин анан текшеребиз да. Шаар куруу жөнүндө мыйзамдын 45-беренесинде
курулуштун бардык түрү эгер мыйзамсыз уруксаты жок болсо анын баары эмне болот? Анын баары тиешелүү иштер алып барылат ал боюнча. Буздурулат. Шаар куруу жөнүндө мыйзам. Ошол мыйзамда жазылып турса, ошол мыйзам менен иштесеңиздер 24-жылы 6-июнда алып атса, биз дагы суроо берип атабыз. 20-жылдан бери ал жердеги имаратты эмнеге көзөмөлдөбөдүңүздөр? Кандай себеби болушу мүмкүн аны көзөмөлдөгөн? Сиздер бул боюнча кантип жооп бересиздер? Бул боюнча мораторий болгон да. Мораторийде плановый проверкалардын баарын алып салган. Бизге атайын бир кагаз келсе, же болбосо заявление, арыз түшсө, ошонун негизинде текшерчүбүз. Мораторий, плановый проверка деген жок азыр. Бүгүнкү күнү дагы. Бул бүгүн эле чыккан эмес, бул мораторий. Плановый проверка жок болгон үчүн ал жер текшерилбей жүрдү ошондо. Арыз основание керек да, негиз керек. Компетенттүү. Биз сиздерге азыр мыйзамсыз нерсени, укук бузуп аткан нерсени маалымат берсек, текшере албайсыздарбы? Могу жерде укук бузуу иштери жүрүп атат деп. Сиздер ошондой маалымат берсеңиздер, арыз жазып берсеңиздер, кайра эле Министерство экономиканын жана проверка кежи дегени бар. Ошого салабыз, ошол жерден жолдомо алабыз, анан текшеребиз. Анда сиздер укук бузуу жөнүндө кодекске баш ийесиздерби? Албетте, ошол кодекс менен иштейбиз да. Кодекс негизинде основной беренелер ошол жерде, чара колдонуучу беренелер ошол жерде. Бузуулар жөнүндө кодекс менен, Бузуулар жөнүндө кодексте ал сиздерге дагы, маи кызматына дагы, муниципалдык кызматтагы, административдик мекемеде иштеген кызматкерлерге дагы баарына бирдей иштейби? Баарына бирдей иштейт, кодекста. Кодекс, ошондо сиздердин логика менен караганда укук бузуп аткан көрүнүштү сиздер Минэкономдон уруксат алып, анан ага айып саласыздарбы? Минэкономдон укук бузууга айып салууга уруксат албайбыз, биз текшерүү жүргүзгөнү. Биз айып салууну айталы. Жок, бул жер мындай болот, айып салган жөн эле барып сала бербейбиз да. Биз ал фактыны актировать этип ошол жерден толтуруш керекпиз. Акт түзүп, анан кийин акт түзгөндөн кийин бузууларды жөнү жөнүндө эскертме беребиз. Бул деген предписание. Срокторду көрсөтүп, бул кагазын бер, бул кагазын бер. Уруксат кагаздарын болгон бер, териштирели. Ким ээси, кимге салабыз, кандай бүт ошол жерден чечилет да. Анан ал жерде текшере албай туруп чара колдонуу деген анын баарын тактабай туруп да ал жерде тура эмес. Азыр жок, сиздер мен уруксатпы? Прокуратуранын өкүлдөрү азыр карап атат деп атпайбы? Алар карап туруп, азыр кайра бизге же өздөрүнүн ал сөз башка. Мен сизге так эле суроо берип атам. Бузуулар жөнүндө кодексте көрсөтүлгөн укук бузулган жеринен протокол түзөт. Эгерде сиздердин логикага караганда маи кызматкери бир айдоочу укук бузса, протокол түзүш үчүн Минэкономдон уруксат алып, предписание берип, маи кызматкерлери биз иштеген жана защита порядок проведения субъектов предпринимательства менен иштебейт. Алар бөлөк мыйзам иштейт. Мыйзам, ал мыйзам. Мыйзам өйдө, кодекс өйдө. Кодекс өйдө, иерархия боюнча. Мен сизден кодексти сурап атам. Кодексти сураганда, кодексти баягы кодекске каршы сиздин ошол мыйзамыңыз каршы келип атабы? Каршы келбейт. Демек, каршы келбесе, кодексте көрсөтүп атса, бузуулар жөнүндө кодексте бузулган укукту ошол жеринен протоколдоштуруш керекпи? Ооба. Биз сиздерге ошол бузуулар жөнүндө кодекске ылайык нарушениени көрсөтүп берсек, ошол жерден протокол түзөсүздөрбү? Биринчи биз акт түзөбүз, текшериш керекпиз. Бул деген такташ керек. Анткени бул жерде анда бузуулар жөнүндө кодекс анда маи кызматкерлерине башкача иштеп, сиздерге башкача иштейби? Бирдей эле иштейт. Бирдей иштейт болсо, ал жерде жеринде протоколдоштуруу маселеси каралган болсо, кодекстечи бир эле берене эмес да, кодексте бир топ берене бар. Анан мына кодексте эле биз карай турган 5-6 берене бар. Бузуулар жөнүндө кодекске ылайык билдирүү берип атабыз. Мына жерде мыйзам бузуу болуп атат. Айып салып бергиле деп атабыз. Болду, муну эске алабыз, эске алуу менен муну иш жүргүзөбүз болчу. Качан жүргүзөсүздөр? Мына азыр бүгүн отменять этип азыр прокуратура менен кайра сүйлөшөбүз. Алар да бир жыйынтыгын чыгарып берсин бизге. Жок. Биз проверканы сураган жокпуз. Биз бузуулар жөнүндө кодексти иштетип бергиле деп атабыз. Жерине чыгып,
тактап ошол жерде жеринен түзгүлөбү деп атабыз биз. Болду. Кодексте. Канчада жолугабыз эртең ошондо? Эртең түштөн кийин. Канчада ошо? Түштөн кийин Сиз номериңизди таштап кеттиңиз, чалышабы? мыйзамсыз курулуштар боюнча. сразу тартпай мындай нече тартып рұқсат менен жанагы саңар келөөлөр сразу тарткан эле эмне маселе менен келдиңер кандай келип атышты. Эң ачык орган прокуратура болсо, сиздер кандай? Жок, эми сразу эле келгенде эле камераны кочуп отмечать этип бергениңи айтам. Эми ал вестниди жиберет ал. Кайсы курулуштар боюнча келдиңиз? Прокурор бул райондон, а? Ооба. Эми Аламүдүн району боюнча. Ооба. Азыр катты караган кетти. Силер кимсиңер? Кайерден келдиңер? Атым Улукбек. Эркин журналистмин. Бишкектен. Эмне маселе менен кимдин арызы? Азыр теги кызматкериңиз караган кетти. Сиз кабарыңыз барбы? Жок, кабарым жок, ошо билбеген. Ленин айылы боюнча. Ленин айылындагы. Достук айыл өкмөтү. Эмне кимдин арызы экен? Эмне болгон экен? Ленинскийде Алматинка көчөсү боюнча легкий конструкциядан СТО анан кийин столовый бар экен. Ошол боюнча мунун артында баягы арыз ээсинин кафеси бар экен, минутка деген. Ошол баягы столовый. Анан 2 контейнерди коюп столовый ачканда меники баягы жабылып калды. Ошонун мыйзамдуулугун текшерип бергиле деп арыз жазган экен да. Эмненин негизинде коюп алды деп. Жана алдын тосуп алган да. Ооба. Анан буга чейин да кайрылган экен. Арыз менен кайрылып, анда вообще документи жок, ал жер баягы подозрение берилген жерге курулуш куруп алды деп жазган экен да. Часть этого РОУдуга жиберилип, кылмыш козгоодон баш тартуу жөнүндө токтом кабыл алынып тургандыктан отказ чыгыптыр. Себеби ал жер изначально берилгенде эле калкты тейлөө пункту деп жердин багыты боюнча убактылуу пайдаланууга 49 жылдык мөөнөткө 22 сотук жер берилген экен. Анан бизден ким текшерген арыз? Качан түшкөн? Арыз текшерилип атат. азыр текшерилип атат. Текшерилип атат. Областан келген да. Азыр эми кат келсин. Сиз дагы бир жолу келиңиз анда. Бир датасын акылдашып алып, телефонуңарды алышыпчы. Ошонун жыйынтыгы менен жана болбосо азыр биз үчүн уят болуп калат. Ошо туура болобу дейм да. И анан азыр архитектура бир кагаздарды көрсөк биз да анализ кылабыз, кандай чечим кабыл алабыз. Арызды кантип ответ беребиз. Сиз келсеңиз биз как раз бүткөн мөөнөткө бир макулдашып коелук онуңар. Ошондо мындай кененирээк маалымат текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча кенен маалымат бере алат элек да. Макулдашып келсеңер. Макулга жакшы болсо рахмат. Келиңиз. Макул. Урматтуу көрөрмандар, биз жогорудагы маселелер боюнча маселенин чоо жайы, маселенин түпкүрү дал ошол экономика министрлигине келип такалды. Өзүңүздөр билгендей, экономика министрлигинде дал ошол ишкердик субъектилер текшерүүгө мораторийге ылайык уруксат алуу маселеси дал ушул мекемеге байланышкандыктан азыр мекеменин жооптуу адамы, аты жөнүңүздү, кызматыңызды, мекеме тууралуу айтып бериңиз. Атым Муса Катаганов, бизнес чөйрө саясаты башкармалыгынын начальниги болом. Экономика министрлигинде. Экономика министрлигинде. Сиз алдын кайрылган маселе боюнча кабардарсыз. Ооба, алдын ала сүйлөшпөдүкпү, телефондон сүйлөштүк. Ал боюнча биз эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой президенттин жарлыгы менен мораторий кирген. Эми жана лишний раз баягы биздин ишкерлерди барып мындай жөндөн жөн текшерүү тыюу салынсын депчи. Бирок ал жерде бир момент бар, ал жерде жанагы действительно жана видео же кандайдыр бир фото көзөмөл кылып анан нарушение мыйзам бузуу аныкталса, анда бизге запрос берилет ошол атайын ыйгарым укуктуу орган тарабынан. Например, да ушул биздин случайда айтсак, прокуратура менен архитектура жазыптыр. Эми ал жерде маселе мындай да, ал жерде фотосу да жок, видеосу да жок, бул биринчиден да. Экинчиден анан атызы жөнүндө маселе экен да. Атызы качан алды эле,
бул объект өзү апрелде курулуптур, бирок атызын июньда алыптыр деп жазыптыр да өз заявлениясындачы. Заявленияны эмеге жазыптыр? Прокуратура жазыптыр. Прокуратура бизге жөнөтүптүр, через архитектуру. Анан биз ага отказ кылыптырбыз. Эмне себептерден? Анткени ишкердин өзү письмонун алкагында эле көрүнүп турат да ал жерде. Атызы алыныптыр. Эми атызы алынгандан кийин биз детальдарына биз киргизбейбиз да. Бизге чынында эле жана айтып кеткендей фото, видео фиксация болуп действительно мынакей бузуп атат, мындай кылып атат десе, анда башка маселе. Анан бизге баягы жөн эле арыз менен кайрылган, бул президенттин жарлыгында да турат, мындай фото, видео фиксация болуш керек дегенчи. Анан биз отказ кылдык. Если кайрылып, ооба мынакей фото, видео фиксация, мынакей бузулду, мынакей видео, мынакей приложениясында bizde базада интернет аркылуу атайын портал бар, проверка KG деген. Биз подтверждение беребиз, ал маселе эмес да. Прокуратуранын өтүнүчү талабын окудуңуздарбы? Ооба, талабын окудук. Ал жерде мыйзамдуулугун карап бергиле деп Гостройго жазылып, Гострой бизге жазыптыр да, уруксат бергиле деп. Жана уруксат бергенде ал жерде атызысы турса, мамлекеттик ошол курулуш көзөмөл органы бул ошо Гострой. Ал орган эгерде кантип текшерет, кантип мыйзамдуулугун анықтайт же мыйзамсыздыгын анықтайт, ал эгер сиздердин уруксатыңыздар болбосо, ал ошол июнь айында эле атызы берген. Атызы берердин алдында мынакей андан бери 2 ай өттү. Атызы берердин алдында бүткүл проверканы бар ошондо эле жүргүзүлөт. Ал жерде маселе эмес. Атызын деген, атызын маселени ток көтерин айтайын. Атызын көз жумуп эле берип кое бербейт да. Маселени ток көтерин айталы. Ал курулуш 2020-жылы курулуп атат экен. Бирөөнүн эшигин тосуп, контейнерди коюп, андан сырткары тротуарды басып алыптыр да. Анан мына ушул маселени менен кайрылып жарым жыл убактысы кетишиптир. Президенттин указы ошондой мыйзамсыз субъектилерди коргобойт да. Туп-туура. Анда сиздер эгерде буга чейин курулушту мыйзамсыз пайдаланып келсе, куруп алса, андан кийин арыз жазылгандан кийин булар атыз алып атса, анан ошонун мыйзамдуулугун качан алган албагандыгын текшерүүчү орган бул департамент Гострой. Анан Гостройдун барып ал жака текшерүүсүнө сиздер уруксат бербегениңиздердин мандеби эмнеде болуп атат? Жок, бул мындай маселе да. Ал жерде биз сиз айтып атпайсызбы өзүңүздүн сөзүңүздө, тиги кошунасындай мындай бир жаап алган же басып алган депчи. Аны биз билбейбиз да. Бул бир. Экинчиден, ал жерде маселе атызыда болуп атат да. Биз жанагы баягы письмолордо көрүнүп турат да, 3 письмо турат да. Гострой бериптир, бишкек глав архитектура атызы алган депчи. Гострой берип атат, бизге прокуратурага заявление түшүп атат. Прокуратура Гостройго жөнөтүп атат, Гострой бизге берип атат. Ал жерде заявление менен эле, арыз менен эле биз уруксат берип кое берген, бул дагы мыйзам бузуу болуп эсептелинет да. Ошондуктан биз кайра берсин. Жанагыдай сиз айткандай, если бирөөнүн тегерегин басып алган же бирөөнүн мындай мыйзамсыз ишкерлерге бизде мындай ак ниетсиз ишкерлерге биз албетте чара көрүлөт да. Биз уруксат бергенге даярбыз. Бул жерде ал бекеме биринчиден жашылдандыруу деген жерге коммерциялык багытта кафе куруп, маселе жок. Жанагы унаа тетиктерин оңдоочу жай жасап, андан сырткары ал бүгүнкү күндө налог төлөп атабы, төлөбөй атабы, эгерде ал жөнөкөй категориясы жер боюнча турса, анан ал жакта ишкердик кылып атса, анан ошол жерде мына биздин коробузду, эшигибизди тосуп алды, мына тротуарды жаап турат, мунун курулушка эч кандай мыйзамдуу документтери жок десе, ал кат 2 ай чоюлуп жүрүп, 2 айдын ичинде атызын алып туруп, анан мына атызы бар деп туруп, алар архитектура берсе, анан сиздер бул текшерип бергиле десе, сиздер кайра текшергенге укугуңар жок деп койсоңуз. Сизге мырза кечиресиз, мынакей. Сиз айтып берип атпайсызбы? Ошонун бир фактысы бизде мындай базага киргизип жазган эмес да. Гострой ошону жазыш керек да хотя бы. Мынакей булар моундай мыйзам бузуп атат. Алар жөн эле бизге текшерүүгө уруксат бериле. Основание эмне үчүн текшериш керек, эмнеге барыш керек, аны баарын биз билбейбиз да. Жөн эле бир арыз жазып коюла мага текшерүүгө. Ал да өзүнүн процедурада, ал проверка KG деген портал бар, ал жака регистрация кылыш керек, основаниясын жазыш, негиздемесин жазыш керек. Анан ушул проверканы сиздер ушул указга таяп көп субъектилер бүгүн анча ак ниетсиз субъектилер калашынча калчап аткан көрүнүштөр да болуп атат да. Жеринен протокол түзө алабы? Ооба, түзөт да. Сайтка сүрөтүн тиркейт, анан кат жазат, анан планы, ал заявление жазып атпайбы, ошонун негизинде болуп атат бул жерде. Чакырып кызматкерди көрсөтүп берсем, ошол жерден аныкталса, мыйзамсыз курулуш. Ошол жерден айтып салыш керекпи? Жок, ошол жерде азыр
айтып атпаймынбы, бизге параллельно бияка жазып коет, мынакей сүрөтү деп. Бизден уруксатты алып барып текшерип. Ал эртең эле барып бузуп ийбейт ал турган иште. Эртең эле Жок, айып салуу маселеси. Айып салат? Жеринен. Ооба. Мен ошону эле жооп алгым келет. Ушуну түшүндүрө албай койдум да, канча кызматкерлер Минэкономдон уруксат алып келип анан кылабыз. Ал жана внеплановый да. Внеплановый, пландык эмес деген бар да. Бул жерде айтып атпаймынбы, эки түрү болот. Ооба, түшүндүм. Мындай көчөдөн баратып элечи, текшере албайсың эми, ал мыйзам жол бербейт да. Сиздерге маалымат берсе сиздер милдеттүүсүздөр да. Биз беребиз, уруксатты беребиз. Сиздерге эмес. Ыйгарым укуктуу органга. Майы болобу, госстрой болобу, айыл өкмөт болобу, аким болобу. Биз жеринен сообщать этип ыйгарым укуктуу органды чакырып билдирген жерден баштап алып салыш керек, айып салыш керек. Протокол кылайбыз. Мыйзам бузбаш керек. Мен ошону эле сурагым келди сизден. Анда тиги кандай болот эми тиги? Жок, азыр кайра госстрой кайра жазып койсун. Жана сиз айтып атпайсызбы, тиги кошуналарыңыкына кирип кеткен. Азыр мындай болуп атат. Ачык айтканда, президенттин указын жамынып алып, мыйзамсыз курулуш калкалууда калып атат. Андай болушу мүмкүн эмес. Ал үчүн азыр сиздерге мына биз келип маалымат берип атабыз. Мен бир маселе айтып атпаймынбы ошо? Бул жактан госстрой маалымат берип атат, прокуратура маалымат берип атат. Бул жерде АТЗ-ны кийин жасап алган, курулушту куруп койгондон кийин жасап алган. Анын баштапкы документтерин текшериш керек. Текшериш үчүн бизге уруксат бергиле деп сиздерге кайрылып атат да. Жок, ошо бир эле арыз жазып коет атпайбы, маселе ошондо атпайбы? Жок, ал текшербесе кантип аныкталат? Өзүңүз каршылап атасыз да, ал каршы тиги соседдин кошунасын биягын басып алды, биягын жаап алды депчи. Ошолорду фактылар сөткө тартып эле бизге ошо заявление тиркеп жөнөтүп койсун, мынакей кошунасын басып алыптыр депчи. Бүттү, биз аны уруксат беребиз, бизге айырмасы жок анчы. Ал басып алган экинчи маселе. Биринчи маселе, анын АТЗ-ны мурда жасатпастан курулуш курулуп бүткөндөн кийин жасатып, арыз түшкөндөн кийин, курулуштан кийин жасаткандыгын аныкташ үчүн бул госстройдун ыйгарым укугунда. Ал жерде муну аныкташ өзүңүз деле билип турасыз да. Сиз мисалы үчүн көчө тетерден барып тамеки чексеңиз, бүгүн барып сен көчө чекпедиң деп аткан мындай аныкташ өтө кыйын да. Ошол маселеде, ошондуктан лучше Жок, аны ыйгарым укуктуу органдар өзү аныктайт да. Жок, ошону айтып атпаймынбы. Мен андан көрө жана фактыларын тиркеп туруп госстрой жөнөтүп койсун. Маселе жок, биз беребиз эртең. Я вам мен телефонум бар, ошке чаласыз эртең. Заявление түшсүн, маселе жок, беребиз мырза. Жок, ал заявлениеде көрсөтүп атат. Ачык көрсөтүп атат. Жок, заявление жөн эле мага уруксат берип койгула деп атат алчы. АТЗ боюнча сөз болуп атат да бул жерде. Жок, ошо уруксат берип койгула деп атпайбы? АТЗ-ны качан алган, албагандыгын текшериш керек болуп атат. АТЗ-ны давно понятно, что он июньдун 22-синде алыптыр. Июньдун 2024 алып атат. Курулуш 2020 курулуп атат. Аны бизге айырма, биз каяктан билебиз анычы биз? Аны сизди билип бер деген жок да. Билчү органдар бизге уруксат берип койгула, биз билели ошону. Ошол маселеде ичине фактыларын салып койсун да. Сүйлөшкөн да байкеси. Ден соолукта болуңуздар, ийгилик. Макулуңуздар.